Бардыгыңыздарга салам, каналыма кош келипсиздер. Бүгүн мен ушундай укмуштуу тайдамдуу өзгөчө печеньелер жасап көрдүм. Рецепт менин жакшы көргөн блогеримдики, ссылкасын описанияда калтырып коёмун. Жана айта кетчү нерсе, бул рецепт менен мен алгачкы жолу жасап жатамын. Эң алгач эле жумурткалардын сарысынан агын ажыратып алабыз. Белокко бир да тамчы жылтоо кирбеши керек жана идиш менен миксер таптаза болушу абзел. Белокко чым-чым туз салып, миксердин жай ылдамдыгында кичине агарганга чейин чалып алабыз. Андан соң акырындан шекерди да салып, миксердин катуу ылдамдыгында 10 мүнөт аралыгында чалып алабыз. Каалооңуздар боюнча ванилин же ванилин шекерин да салып койсоңуздар болот. Чалып бүткөн соң табакты которуп көрөбүз. Белоктор акпагандай болушу керек. Эми алдын ала даярдап алган грек жаңгагы менен шоколадты кошуп алабыз. Блендер менен деле майдалап алсаңыздар болот, а мен болсо жөн гана бычакты колдондум. Каалооңуздар боюнча жаңгакты кошпой эле бир эле шоколад менен деле жасасаңыздар болот, же болбосо башка жаңгактарды да колдонсоңуздар болот. Шоколад менен жаңгакты кошкондон кийин көпкө аралаштырыштын деле кереги жок, себеби шоколад менен жаңгакта май бар, анан белок ылдый түшүп кетиши мүмкүн. Тез-тезден аралаштырып, пергаментке кашык менен печеньелерибизди түшүрүп алабыз. Алдын ала 150 градуска чейин ысытылган духовкага 20 мүнөт аралыгында бышырып алабыз. Бирок меники 35 мүнөттөй кетти, себеби дегенде мен абдан чоңураак кылып коюптурмун. Мынакей биздин безе печеньелерибиз да даяр болду. Ушундай бышканда пергаменттен оңой эле алынат жана жеп-жеңил, тыштары ушундай кытыраган сонун печеньелерибиз даяр болду. Чынын айтсам, мен уже экинчисин жеп аткан болчумун. Мага абдан жакты. Безенин сүйүүчүлөрүнө бул өтө сонун десерт экен. Жаңы бышканда ысык кезинде ичинде сагыздай болуп, мындай чоюлчаак болуп турат экен. Муздагандан кийин кытыраак сонун болуп калат экен. Кофеге, чайга мага чынында абдан жакты. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Бул ысык кезинде болчу, ал эми азыр муздагандан кийин кытыраак кезин көргөзөмүн. Ушуну менен экспериментибиз аяктады. Кийинки видеого чейин сак саламатта калыңыздар.